Бул жолку саякатыбызда Ак-Дала районуна караштуу Куртка айылынын Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан 19-кылымга таандык Куртка чебине бет алдык. Жол жүрө уккан маалыматыбызга таяна чептин алдында, башкача айтканда, Нарын дарыясынын жанында көк көл бар дегенди угуп, дал ошол жерге токтодук. Биргестеги Кокон чебинин жайгашкан жери дал ушул заңгырап, азыркы деле ушунун чалды бары көрүнүп турат. Ал эми андан ылдый карай келгенде тарыхый маалыматтарга таянсак, түбүндө көк көл деген болгон. Учурунда бул көл дагы өзгөчө толуп ташып турган састуу көл болгон. Ошол эле учурда андан көк көлдүн нары жагында күркүрөп аккан Нарын дарыясы турат. Тарыхый маалыматтарга караганда чындыгында кокондуктар Тайлак Баатырдан корккондугунан дал ушул чепте 6-7 атты ар дайым даярдап коюп турушкан. Себеби ар кандай жоолор келгенде, же болбосо ар кандай маалыматтарды жеткизүү үчүн ар дайым жигиттери даяр туруп, ушул көк көл менен Нарын сууну кечип кеткенге мыктылап даярдыктарды өткөзүшкөн. Убагында көп жылдар агартуу тармагында эмгектенген ардагер агай Зарылбек Бейшеналиев менен телефон аркылуу байланышып, чеп тууралуу толугураак маалымат алалы деп өйдө бет алдык. Агайыбыз Куртка чалдыбарынын үстүндө бизди күтүп турган эле. Biz dal Кокон чебинин Нарын суу жээк жагындагы түбүндө турабыз. Сиздер көрүп тургандай, мына бул асман тиреген аска, анын үстүндө дагы чептин бийиктигин өз эле айтып тургандай, бул жерден капысынан жоолор келсе, эч качан мындай аскалардын үстүнө чыга алмак эмес. Ал эми ошол эле учурда дагы наркы тараптарын, же болбосо жоо келүүчү тарапка ыңгайлуу жерлерине болсо бийик дубалдарды салып дагы жоодон коргонгону көрүнүп турат. Бул жерде биз жанатан кеп кылып жаткан сарбаздардын ар кандай коркунучтардан, же болбосо кабар жеткизүүдө даяр турган жендеттеринин жолунун нугу тургансы. Себеп дегенде байкашыбызча бул кадимкидей мурунку жолдун нугу жыракка катары азыр калыптанып калыптыр, бирок негизи мурда жол болгондугу кадимкидей байкалып турат. Нарын суудан өйдө кайра Кокон чебин, же болбосо Куртка чебин үстүнө бара жатып да бир кызыкты байкадык. Себеп дегенде басып келе жатып бир катуураак бассак, мына бул жерден дүңк деген үндөр угулуп атат. Жөн жерде мындай үн угулбайт. Себеби мунун асты көңдөй. Кайсы бир учурда бул табигый кубулуштан улам үстүн топурак жаап, же болбосо бир курулуштун бир көңдөй орду үстүнөн топурак менен жабылып калганы байкалып калды. Үстүгө жетпей эле жаратылыштын көркөм кооздугу көз тандырды.
Айтсаңыз, ушул тарыхый маалыматтарга караганда 1832-жылы Кокондун эң башчысы Хаквили тарабынан ушул Кокон куртка чеби салынган деп жүрөт да. Анан ушул сизге суроо болуп атат. Эмне себептен ушул чептердин салынышы, мисалы ушул нарын суунун жээгине эмне себептен салынган? А балким мындан нары деле салынса болот бир. Мунун себеби башка жерге салса болот. Туура. Бул эми мунун бир башкача тарыхый окуясы ушундай да. Моуну өзүңүздөр көрүп турасыздар. Буягы абдан бир кеминде бир то. Эч кандай душман келе ала турган жер эмес да бул. Буягынан. Анан бул бир. Экинчиден буягынан дагы тосулуп турат. Буягынан дагы эки жагынан так көрбөйсүзбү муну? Анан бул Кокон ханда өзүнүн жигиттерин боол өрөөнгө коюп, карап койгонго ыңгайлаштырган да, көрбөйсүзбү могу. Чокуларга өзүнүн кароочуларын коюп койгон. Анан буяктан өзүңүз көрүп, тияктан келатканда бүт баары көрүнүп турбайбы? Көрдүңүзбү? Ошол үчүн бул жерге бийик жерге атайын салынган деп экен да бул чынында эле. Кыскасы 4 тарабы тең. 4 тарабы тең тосулган. 4 тарап. Анан бул жерде бул моунчалык бийик болсо, бекем болсо, буягы нарын дарыясы момундай күпүлдөп агып турса, анан могу жерге өзүнчө анан көтөргөндө мунун эмеси дагы коргондо да өзүнчө бир 5-6 метр бийикте турган да. Бул ошол чептин оосу болгон атайын буякта. Биздин ушуш караганда. Кайсы тарабында болгон экен? Буякта караганда, могу буяк тарабында болгон. Туура тарабында. Туура тарабында болгон. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул бекен жерге койгон үчүн, бул анан бийик жерге койгон үчүн, бул душмандардан коргонуу жагы ылайыкташтырылган да бул. Баягы жибек жолу деп коет, могу жерге өткөндөрдү, тияктан өткөндөрдү карап, кармап алып баягы өтүп турганга ылайыктуу жерде көрбөйсүзбү? Жибек жолу ушул жерден өткөн да. Тияктан, анжан тараптан, түштүк тараптан, ошол жактан келгендердин бул жерден карактап кармап алып турганга ылайыктуу жер болгон. Көрдүңүзбү? Анан бул бир. Экинчи, анан бул мен ушунда ушуну кийин биздин мектеп окуучулары келип туруп карап текшерип баягы изилдеп кеткенден кийин карап чыгышты ушул. Ушул жерден көп окуяларды, буюмдарды, куралдарды табышкан. Эми ошол мисалы 80-90-жылдардын ичинде да. Биз мектепке атайын тарых этнографиялык музей уюштурганбыз. Ошого анан алып барып туруп алып коюшту. Ал жерден кылычтын түрлөрү, ар түрлүү кылычтын түрлөрү, баягы сынган жерлери, анан бүтүн сабы менен, анан баягы наган кичинекей пистолет сыяктуу жакына. Ошо патрону менен ошо боюнча 2 патрону бар болчу. Көрбөйсүзбү? Анан бул бир. Экинчи, анан пулемет, жанагы сүйлөп жүргөн пулемет бар го, дөңгөлөгү менен. Ошондой пулеметтен бирди таап келишкен. Замбректи. Замбрек. Анан кийинчерээк эмеге өтүп кетти. Анан бул жерде бизде жазуучу Толук Молдонун катчысы Абдыкалык Чоробаев деген аксакал бизге келип, анан ошол болгон буюмдарыбызды көрүп, анан алып кеткендери болду. Ошо музейге алып барып тапшыргандары болду. Ошо биз менен тыгыз байланышта болуп жүрдү да киши. Эми ошол сиздердин музейде азыр барбы ошондой экспонаттар? Бурда эми бар болчу. 2000-жылга чейин жашап турчу, андан кийин азыр жок эми азыр. Андай музейлердин көпчүлүгү башка музейлерге өтүп кетти, ар кайсы жерге. Мисалы Тоолок Молдо мектебинде, Тоолок Молдо айыл мектебинде. Аякта музей уюштуруп, аяка кеттиби же башка кеттиби, аны кайдан билесиң? Билбей калды. Куртка чеби боюнча убагында казак окумуштуусу, саякатчы Чокон Валихановдун эмгегинде мындай деп айтылат. Нарын дарыясынын оң жагында жайгашып, кесилиши боюнча туурасы 200 саржанга жетет. 3-чү жагында дубал тургузулган. Бийиктиги 3 саржандай, калыңдыгы 2 аршинге жетет деп айтып өткөн. Мынакей азыр биз Куртка чебинин күнчыгыш тарабына келип жеттик. Бул жерде дагы ошол душмандардан коргонгонго ылайыкталып салыныптыр. Себеп дегенде бул жагында саздуу бактар азыр өсүп турат. Убагында бул жерде дагы күркүрөп аккан дайра болсо керек.
Ал эми мына мен турган бул Чалдыбар дөбө азыр эле ушунчалык бийиктикте болсо, убагында канча метр болгондугун дагы толук айта албайбыз. Ал эми азыр биз ушул Дубалды кырдай, ошол чептин нугун көздөй дагы басып көрөбүз. Ушундан баштап эле чеп болгон да. Мындай Чеп болгон. Могу жак суу болгон. Эч кандай душман келе албайт бияктан. Көрүңүз, анан карабалды болсо койгон могу жерге мына. Мына мен 19-кылымга таандык кокон чебинин дал үстүндө басып баратам. Күнчүгүс жагынан алып караганда эле чындыгында ушул бийик жарлардын үстүнө салынышы дагы бекеринен эмес. Ал эми ушул Дубалдын айрым бир бурулуштардан кайрылып кайра мындай кеткен жагы дагы ошол бийик жарлардын угуна карата дагы убагында салынса керек. Бала кураңыздар да дейбизби, ошол учурларда ушул өрөөндө жашап ошол жерден көргөндөрүңүз болду беле? Азыр мына Чалдыбардын орду дагы жоп калыптыр да баягы чөп. Кандай эле ошол учурда? Мен ошол жерге 62-жылдан баштап иштедим, 70-жылга чейин. Ошол жерде бир 38 жыл мектептин директору болдум ал жерге. Байымбет аттуу орто мектепте. Анан завуч болуп бир 8 жыл иштедим. Ошондо ушул мектебибиз буга жакын Тоолок молдого жакын болгондуктан, бул Тайлак Баатырдын күмбөсүнө жакын болгондуктан угаадымдар, окуучулар эми экскурсияга келип турар эле да. Бул тарыхый жер болгондон кийин ушул жерге келип туруп, анан угаадымдар менен бирге көрчүбүз да биз. Анан моголорго дүмүрү бар болчу. Моол урагандар бар болчу. Өз көзүбүз менен көргөнбүз да. Атайын кадимкидей моол жасап, анан кээ бир жерлеринде бийик жерлер бар болчу, кээ бир кулап калган жерлер болчу. Ушундай. Мына ушундай тетинден тигиге чейин тосулган да. Ошондо чалдыбарлар бар турбайбы? Чалдыбарлар бар болчу, бар болчу. Эми мына азыр ушул биздин тарыхый жайыбызды ушул жерде карьер кылып, ушул мына жерди шагыл кылып алып атыптыр да. Анан буга эмне себеп болду? Буну деле бир тарыхый жай катары айыл өкмөтү тарабынан болобу, же болбосо жергиликтүү бийлик тарабынан, же билгилүү кишилер тарабынан мындай тыюу болдубу убагында? Эми бул өзү суу баспаган жер, кургак жер, анан жолго ылайыктуу жер. Анан баягы карьер кылып алган себеби ташы дагы, топурагы дагы пайдалуу да. Анан ылайыктуу жер. Анан жерден жакын жерден ташып алганга ылайык болгон үчүн пайдаландым. Анан тоспогонун биз билген жокпуз. Атайын жегизе тосуп койсо, карабалчы коюп койсо, же болбосо бул жерди кайра тияктагынан келип экспедициядан келип карап, анан ошол жерди карап калсак жакшы эле болор эле да, туура. Баягы ал учурда баягы көбүнчө улуттук баалуулуктар бир көз жасымда калгандай, мисалга алсак Ташрабат деле баягы көң болуп жатып анан кийин эметкен сыяктуу, бул дагы бир көз жасымда калган учурлар болсо керек. Ошондой болуп калды го, ошондой болду. Анан чынында ошол кезде ал эмес бул Тайлак Баатырды изилдешпей, Тайлак Баатырды бир көтөрүп чыгуу деген агесте болгон эмес. Кийинчерээк эле мына Тайлак Баатыр жөнүндө Тоолок молдо тиги Чорабай Калгаксыкал жазды. Менин агам Бешиналиев деп жазды өзүнчө болуп туруп. Анан өзүнчө мына Дөлөев, Өмүрбек өзүнчө Тайлак Баатыр жөнүндө жазып атат. Ушундай болуп туруп мурунураак көтөрүлүп чыкканда, мына бул жердеги коргону дагы мындан дагы изилденип калмак эле деп ойлойм да мен. Мына ошол партиянын учурун көрдүңүз, деги эле ушундай чептер болобу биздин улуттук баалуулуктар жөнүндө, баатырлар жөнүндө ушундай бир атайын изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошону көтөрүп чыккан учурлар бир солгун болгон турбайбы? Буга эмне себеп болгон? Солгун болуп калды. Бийлик тарабынан эме болуп турган бул партия? Бул идеология. Бир чети ошол кезде мына идеология деген, улуттук идеология бул азыр жакшы болуп барат. Мына улуттук идеология бул маданият да.
Madaniyat bул улуттук идеологиянын түркүгү деп айтсак болот. Анан улуттук идеологияны көтөрүп атканыбыз, маданиятты көтөрүп атканыбыз, могу тарыхый жерлерге, тарыхый инсандарды алып чыгып атабыз. Бул эң сонун нерсе. Буну баштатан тети мурдатан эле изилдегенде ата бабалардын жерлери, мындай сонун жерлер мындан да сонун көтөрүлүп калмакта. Эгерде тилибиз да кыска болуп, айта албай, муну биягын айтсак эмне болот, тиягын айтсак эмне болот деп мындай бир өзүбүз тайсалдап турган учур болчу да анда. Түз айта албай турган учур болчу да. Ошол себептен дагы Ошол себептен дагы мындай тарыхый жерлер көз жашымда калганга деп ойлойм да мен дагы. Анан эми биздин байкашыбызча айрым жерлеринде гана мындай бир дубалдардын нуктары бар сыяктуу. Бул жерден көрүп атабыз. Тет жерде турат. Тет жерде турат, нуктар турат, көрдүңүзбү? Тет жерде мындай жер болбойт да. Эгерде мына жөнөкөй эле жер демесек, тет жер улап түшүп калмак да, туурабы? Тет жер. Анан ошол жерде атайын эме бар. Дубалдын түбү бар, нуктары бар да. Көрдүңүзбү кандай жасаган тет? Ошол жерде, эгерде ошол жерде касып көргөндө, анда мында дагы бирдеме чыгышы мүмкүн да, ошол жерде көрбөйсүзбү? Эми ушул ар бир ушу коргондорду, чептерди бүт жагынан кам көрүлгөн, сиз айткандай анан. Ошол зынданга салган учурлары да болгон. Ушул жерде сиз көз чаптырып калган жерлериңиз болду беле, ошондой зынданы болгонун да бир бөлүк жерлер же уккандарыңыз улуулардан. Эми аны мен көргөн жокмун, чындыгын ачыгын айтыш керек да. Анан Тайлак Баатырдын күмбөзүн салгандагы ошол бышык кирпичти менен бышырган жерлерин көрүп жүрдүк. Мына могу жер деп туруп. Анан бул жерден келгенде кийин эле биз жанакы мугалимдерибиз менен келип, балдар менен келип көргөндө, жанакы көргөндөрүм чын. Бул жерде нугу бар болчу. Анда могу карьера касы элек болчу анда. Бул бийик турбайбы? Ушундан келгенде оюк. Бул жер могу жер түз болчу анда. Анан чуңкур болду, өйдө көрүнүп турган. Анан азыр мына карьера болуп кетти. Ошол экспонаттарды ошол жерде турбай көрбөйсүзбү? Могу жердеки дубалдар могуну көрөсүз, караган салып. Канчалык бийиктикте турат, туура? Ушул бийиктикте турганда могунун бар. Бул жерде мен тарых барактарындагы ачуу чындыкты айта кетпесем болбос. Убагында күчтүү Кокон империясынын эзүүсүнө каршы туруп, керек болсо мына мындай бекем бийик чептерди талкалап кирип, элдин эркиндиги үчүн кан жанын аябай курман болгон биздин ата-бабаларга таазим. Убагында кемеңгер, акылкөй биздин баатыр бабаларыбыздын чечкиндүү аракети болбогондо, биз дал ушундай эркин мамлекеттүүлүккө ээ болбой калмак белек. Түндүк Кыргызстандагы эң чоң чептердин бири Куртка чеби боюнча кененирээк маалыматты кийинки берүүлөрүбүздө улайбыз.